Бул жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үй дээрлик 3 жылдан бери бүтпөй келет. Бул жерде 100гө жакын жарандын үйү бар. Бардыгы мыйзамдуу түрдө Альянс Курулуш Плюс компаниясынан метр квадраты $300 тегерегинде сатып алышкан. Бирок жарандардын тилегин таш каап, курулуш компаниясынын башкы директору сот жообуна тартылгандыгына байланыштуу үйлөрүн өз убагында ала албай калышты. Ага карабастан жарандар чогулуп, Эммастрой курулуш компаниясынын жетекчиси Нургазиев эрмек менен макулдашып кооператив түзүп, бүтпөгөн үйдү аягына чыгарууну максат кылышат. Бирок бул жолу дагы алдамчылыкка кабылдык дейт жарандар. Мен $17.000. Ошо алдын ала бергенсиз. Алдын ала берген 2018 январда. Баарыбыз Альянов төлөгөн. Мынан төлөгөн, ошондон бери мына салынбай турат. Салып алат деп салып баштаганда жана Нургазиев сала баштаганда сүйүнгөнбүз. Ой, рас болду деп. Анан кийин келип качествосын көрүп чалкалдан кеттик. Тиги акча мурунку төкөр акчанын үстүнө $200 квадрат метр төлөбөсөң сени чыгарып салабыз деп коркуп күттүк. Майдан жеткенден биз тиги ровдо арыз жазганбыз, ала билдик. Декабрда. Альянс Курулуш Плюс компаниясы бул үйдүн негизги тумбаларын гана тургузган. Ошол бойдон курулуш токтоп, бирок кайра Эммастрой ишти уланткан. Бирок бул компаниянын жасаган иштери сапатсыз болуп, үй ээлеринин нааразычылыгын жаратты. По идее, по уставу ЖЭСКада бізде постоянно собрание өткөзүлүп, анан вот мы должны покупать, допустим, вот пеноблоки, мондебада, кто согласен, кто не согласен, бизден согласие албай эле. Бул өзү изначально бизде видео бар, то что бизге газоблок той реклама кылган, который сынбайт, очень прочный деп аткан, а поставил он нам пеноблоки. Башка, да? Да, был пеноблок. Жок, муну койсо деле чыгармада бирок деген. Не по правилам, да, полностью не по правилам. Бул жерде деген сырткы барагла. Бир катарлы кирпиче? Анан бул жер шел ортосу 3 сантиметр, 4 сантиметр. Кыймылдап отурбу? И бул жер бош. Бул толду эле бош. Өчө бул жак сиздин жанагы айткан ушул бөлмөдө сиздики да, сизге тийиштүү. Кыймылдап аткандыгы. Моду кыймылдап атат, мен мында кантип жашайм билбейм. Мына көрүп атасыңар, уже чирилген эчтеке боло элек деген мынакей дагы көрүнүп турат. Бул эми крышасы жабылган, суу тамчылап атат, кантип жашайбыз. Мынакей көрүп атасыңар, бул эле эмес, потолокту да карасаңар, мынакей эски чириген панеллерди бул эмне билбейм. Башка бир эски стройкадан чыгарып келип койгон да. Булай жер титирегине жетпейли. Арып туруп азыр. Жер титиреген эмес, бул бүткөнгө жетпейт бул кичи эле булай. Жонда эч кандай күч колдон. Жабырлануучулар Альянс Курулуш Плюс компаниясы курулушту баштаганда өтө сапаттуу баштагандыгын, ал эми ишти улантып жаткан Эммастрой сапатка маани бербей жаткандыгын ачыктап беришти. Булар вот именно июля деген эмеси прорабы курган, здесь даже уголоктор четверкалар турат. Они как положено по стандарту прокрашены краской, то есть чтобы потом ржавчина бербегенге. И вот кладкалары, и кирпич здесь полный, бир кирпич, вот как и по стандарту у нас коюлган. То есть здесь вот щель-пельдер жок, как вы сами видите, да? Здесь полное идет наполнение без всяких щелей. Ушул мынакей мол дал ушул темирлер жогорудагы чоң кабаттуу үйдүн ичине коюлуп чыгат. Бирок бул темирлерди өзүңүздөр көрүп тургандай эле буларды колдонууга эле жарабайт деп айтууга болот да. Эч кандай күч керек. Ушулар кап көтөрсүн. Бул жакта да жарык бар. Мы вчера пригласили сюда эксперта независимого, наняли, чтобы он нам оценил наше вот это вот строение. То, что вот, чтобы вот именно строитель, чтобы эксперт нам все конкретно написал. Мы здесь все его косяки, как говорится, прописали, что здесь все из бэушного материала, даже включая кровлю, оно все в дырках. Подписались и будем требовать, мы требуем что? У правоохранительных органов, чтобы они его задержали, чтобы он вернул наши деньги. Жабырлануучуларда сапатсыз курулуштан тышкары бир үйдү эки жаранга сатып жатат деген дагы күмөн бар. Ал тургай жабырлануучулардын бири үйдү сатып алдым деген жаранды дагы уюлдук телефонуна тартып алган. Все вот так вот стены друг к другу Жок, жок, подожди, сиз прям барып наличный менен бердиңиз. Прям вот $20 000 бердиңер. Ни машина, ни стройматериал. А эмнече, а качан айтты үй бүтүрөт деп получите? В этом году, да? Вот март-апрелде бүтөт. А эмнени барганда эмнени көрсөттү сизге? Документ бирдеме көрсөттү беле? Жөн эле вот.
Ну да, эми биз ойлогон жокпуз анчалык. Квитанция, документ бүт бар, А сен отказ жаздыңбы? Жок. Эмне предлагать болчу? Вот двойной продажа была там уже. Мага берген. 5-нчи этаж. Как раз Магазин предлагал нашему вот этому новому дольщику Абаев купить квартиру Фариды. То, что вот уже готовый блок, это во блоке. У нее здесь 2 квартиры соединенные. Сколько комнат, Фарида? 4 комнат. 4 комнаты. Вот, пожалуйста. С нами связь держи. ушул биз азыр турган жер сиз сатып алган жерде Менин квартирам. канча бөлмө? Бул 4 бөлмө 90 квадрат метр. Канча сом сатып алдыңыз? 27 000 доллар наличка төлөгөм. Дагы 4 000 доллар калган да. 2017 жылы. 2017 мартта. Ошондо Максим Алянов менен дээрлик 3 жылдан бери квартирада экенсиз да, Үй батирде квартирада. жүргөнсүз. А тиги бул жердечи ушул сиздин үйдү башка бирөөлөр да сатып алгандыгы боюнча. Мынакей азыр угуп атам. Жаңы дольщик дагы бирөөнө наличкага 20 000 доллар ушу биздин бүтпөгөн үйдөн сатып алыптыр. Ошого предлагать этишиптир менин квартирамды. Ушул жерде? Сиз 27 Менден сатып уруксаты жок, мен предлагать этиштирчи. 4 комната деп азыр келип жаңы эле кетти да. Акчасы жетпей албай калды. Акчасы жетпей калыптыр, кичине кымбатыраак болуп анан албай калыптыр. А так муну сатып ийме экен, мен аны менен да ызылдашып жүрмүн. башка В блоктон алыптыр. Ал бирок эми акчасы жетпей калып башка блоктон алыптыр. Ушул эле биздин объекттен башка блоктон. Да, полтора, полная шина. Баса бул курулуш жүрүп жаткан жердин ээси да жок жерден күйгөндөрдүн катарында. Абдрахман Кадыров жалпы 4 участогын 220 000 долларга баалашып, Альянс Курулуш Плюс компаниясына берген. Ошол жерди бергем ошол строительный компанияга 220 миңге мага ошол договор боюнча 3 микрорайондон 8 микрорайондон квартираны бериш керек. И ошол участкта мен берген участкымда мага тоже квартираны бериш керек болчу. Эми биз бир тараптын сөзүн бердик. Курулушту туура эмес, сапатсыз жүргүзүп жатат деген. Эмма строй курулуш компаниясынын жетекчисине дал ушул маселе боюнча бир нече суроо менен кайрылсак, бардыгы мыйзам чегинде экендигин билдирди. Ал тургай жабырлануучулар анын үстүнөн арыз жазгандыгы боюнча да Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө тергөөгө барып келгендигин айтат. Мындан сырткары жарандар курулушту бүтүп берүү үчүн өздөрү келип, алардын суранышы менен кооператив түзүп, үйдү бүтүрүүгө белсингендигин билдирди. Биз кооперативди түзгөндө мен айткам, пока бүт маалыматты чогултканча убакыт кетет. Биз эми уже баарыңар түшүнүп атасыңар, что бул үйгө уже акча чогултуш керек. Анан 1000 долларды чогултуп баштадык, мына ишти жүргүзүп баштадык да. Бүт 2 этаждын почти 50 квартиранын дубалын көтөрдүк. Эми анан 10 айда араң 36 000 доллар чогултушту. Ошо 2,5 миллион сом деген деп атышпайбы? 36-35 000 доллар деген сөз да. Эми бул стройкада килейген 5 подъезд, 5 этаж, 35 000 долларга эмне бүтөт? Бул жагы бул дейли. Ал эми жабырлануучулар 5 батирди сатып жибергендигин айтып жатышкан. Бул боюнча да суроо салдык. Жанагы бош квартираны булар комиссия түзүп, ар бир старший дольщиктер бүт маалыматтарды берип, мына квартира бош, бул квартира бош деп мага көрсөтүп берген квартираларды, 5 квартираны мен бирөөнү бартерга айнекке алмаштырдым. Мына квартира Айнектерди салыш үчүн. ушу сал, мына квартиранын квадратурасы мисалы там 40 квадрат, там 500 доллардан баалап, сен мына айнегин бүтүрөр деп бир келишим түздүк. Бирөөсүнө электрика, жана внутренний электрикасын коюш керек да. Ал бир квартираны алды, монтаж өзүнүн кабели менен кирип атат. Бирөө газоблок берип атат. Бирөө бетон завод бир квартираны алды, алар бетонун берет. Дагы бирөө көлдөн өзүнө квартира алып атат, тактай жиберет, жана крышаларга, немелергечи, опаловка. Ал эми Нургазиев Эрмек жарандардан метр квадраты 200 доллардан кошуп берүүнү айткандыгынын себебин мындайча түшүндүрөт. Мына үйдү эми до конца бүтүрүш үчүн в среднем 200 доллардан чогултуш керек деп мен айттым. Кааласаңар калгыла, кааласаңар саткыла, там башка жерден таза квартира алгыла документи менен. Эми азыр башка жерге барса бир 600-700 долларга алат же 500 долларга там. Мен аны чындыкты айтпасам, булар эртең арасынан чыгат да, Эрмек сен айтпадың эле убагында деп. Мен ошону айтсам, арасында 5-6 киши чыгып алып каршы.
Биз мурдакы $300 алдык эле биз ошо менен кирип кетебиз дейт үйгө. Ал $300 акчасы уже $300 акчасы уже кеткен тияка. Тиги Алиянов чөнтөгүнө салып койгон. Эми курулуштун сапаты боюнча суроого токтоло турган болсок, Нургазиев жабырлануучулар 10 ай бою курулушту көзөмөлдөбөй туруп алышкан деп дооматтуу оодарды. Ушул кишилер өзүнүн кайдыгерлиги менен 10 ай эчтеме кылбай кел любой момент стройканын сапатын кара. Если бирдемесин туура эмес көрсөң, айт. Оңдойлу. Же өзүң ишеничтүү бригадаң болсо алып кел, ошону ишке сал. Биз эч кимге тоскоолдук же дарбазаны жаап алып киргизбей неме кылган жокпуз. Өзүң деле барып атасың, туура, объект ачык. Жабырлануучулар Эрмек Нургазиев социалдык тармактар аркылуу жогорудагы батирелерди сатууга ачык эле жарыя чыгаргандыгын айтып чыгышты. Бул суроого экинчи тарап үй ээлери өздөрү сатып бер деп макулдугун бергендиги үчүн гана саттыкка чыгардык дейт. Нургазиев анда бардык тийиштүү документтер бар жана бардыгы мыйзам чегинде деп ишендиргиси келет. Ал эми Аламүндүн райондук ички иштер бөлүмүнө жазылган арыз каралып жаткандыгын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Биз бул чуулгандуу жагдайдын күнгөй тескейин чагылдырдык. Буга укук коргоо органдары канчалык деңгээлде баа беришет жана кандай чара колдонулат, тергөө амалдары бүткөндөн кийин гана белгилүү болот. Ысык көл облусу туристтик тармак боюнча алдыда турары талашсыз. Чет элден келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо жана аларга укуктук жактан жардам көрсөтүү өтө олуттуу жагдай. Андыктан эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө өткөн жылы түзүлгөн Ысык көл облусундагы туристтик милиция тууралуу көргөзмөкчүбүз. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын ичинде былтыркы 2019 жылдын май айында туристтик милиция түзүлгөн. Бул эми туристтик милициянын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Биринчиден, Ысык көл облусуна эс алуучулардын саны абдан көп. Туристтик милиция кызматкерлеринин негизги максаты жогоруда белгиленгендей бул биздин облуска, биздин мамлекетке келген эс алуучулардын биринчиден коопсуздугун камсыз кылуу. Андан кийин эми бияка эс алуучулар келген соң көп эле чет мамлекеттен келишет. Жерди билбейт. Мисалы Ысык көл облусуна келгенде кайсы эс алуучулар каякта жайгашкан, ошого көмөктөшөт, жол көрсөтүп берет. Андан тышкары көп суроолор абдан көп. Ошолордун баарына жардамдарын беришет. Жалпы Ысык көл аймагы боюнча 22 туристтик милиция эмгектенет. Туристтик взводдун командири Өмүрбек Умметалиев бул кызмат тууралуу кенен айтып берди. Биздин бул туристтик милициянын берки кызматкерлерден айырмасы бул биздики бул чет элден келген жарандар менен көбүрөөк тыгыз байланышта болушат. Аларга жардам көрсөтүүсү, алардын суроолоруна, муктаж болгон суроолоруна жооп берип, жардамын көргөзүп биринчиден. Жумушка туристтик милициянын алынганы бул конкурстук негизде алынган. Тил билүүсү боюнча англис тили, түрк тили, ар кайсы тил боюнча. But there are many people. There are many roads. You can't rest there. So here is very wild. And we have mountains in Spain. We have mountains in Alps. Más preguntas, more things. And how are you feeling here yourself? Биздин кызматкерлердин бул ушул капризде иш алып баратуусу боюнча айтсам, эртең мененки саат 8:30 бул жерде болушат. Ушул капризде келип, анан бул жерде эки эме бар, көрдүңүздөр өзүңүздөрчү. Ылыйкы каракол эмеси, эс алуу жайы. Бул үстү болсо каприз. Эки жака эки каттам бөлүнгөн. Ошо каттамдарга жөө каттамдар менен эме кылышат. Маршруту бар да. Ошо маршрут боюнча иш алып барышат. Бул жерге жөө жүрүшөт. Кечки саат 3:45-4-тө бул канат токтойт. Бул токтойт. Ошол убакта бул келген жарандардын токтоп, алар уже кетишет бул жерден. Ошондо баарын коомдук коопсуздук карап коюшуп, баарын узатып коюшуп, анан биздин кызматкерлер ылдый түшүп кетишет. Туристтик милиция түзүлгөндөн бери чет элдик жарандар тарабынан оор кылмыш фактылары каттала элек. Көл аймагы боюнча туристтик милиция кызматкерлери кышкысында, жайкысында иш алып барат. Себеби Ысык көл жайгыш дебей чет элдик конокторго эс алууга өтө ыңгайлуу жай болуп эсептелинет. Буга катар туристтик милиция аркылуу коопсуздукта камсыздалса, жылдан жылга туристтердин саны арбыйт. Андыктан бул кызматты өлкөнүн бардык жагына жайылтуу пландалууда.